Бул Каракол шаарындагы жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 23 мекемеси. Мекеменин имараты 1919-жылы курулган. Мына ушул жылдардан бери өзүңүздөр көрүп тургандай кылмышка шектүү жарандар дал ушул жайда өздөрүнүн жазасын өтөп келишет. Каракол шаарынын Ак Тилек базарынын айланасында жайгашкан номер 23 жазаларды аткаруу мекемеси эми шаар сыртына көчүрүлөт. Жолдош Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасы ачылыш аземине арналган иш-чарага сапка тизилди. Каракол шаарынан 3,5 чакырым алыстыкта жайгашкан жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 23 мекемесинин имараты толук курулуп бүтүп, бүгүн пайдаланууга берилип жатат. 8100 чарчы аянтты түзгөн бул жалпы объектинин курамында режимдик объект, административдик корпус, ошондой эле кызматкерлер үчүн дагы атайын турак жай корпустары дагы берилери күтүлүүдө. Бүгүнкү күндө сыйымдуулугу 200 орунга ылайыкталган. Өлкө жетекчилиги тарабынан 2022-жылы жазаларды аткаруу тутумундагы мекемелерди шаар аймактарынан сырткары көчүрүү боюнча иш-чаралар планы бекитилген. Аталган реформанын негизги максаты коопсуздук деңгээлин жогорулатуу, мекемелердин инфраструктурасын жакшыртуу жана алардын ишмердүүлүгүн заманбап талаптарга ылайык келтирүү болуп саналат. Каракол шаарындагы номер 23 тергөө изоляторунун расмий ачылышында жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасы ардагерлер сөз сүйлөшүп, заманбап шарты менен салынган имараттын ичи менен таанышып чыгышты. Иштин жыйынтыгы боюнча көптөгөн жасаган иштердин жыйынтыгы болот деп терең ишенем. Менде терең ишенич бар, буюрса бул көрүлүп аткан камкордук, бул жасалып аткан иш-чаралар силердин дагы буга чейинки ишке болгон жөндөмдүүңүздөрдү, ишке болгон мамилени ошол мезгилде жоопкерчиликти терең күчөтөт деп ишенем. Объект заманбап инженердик коммуникациялар, коопсуздук системалары жана кызматкерлер менен камакта кармалган адамдар үчүн зарыл болгон социалдык тиричилик шарттары менен камсыздалган. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын ардагери Мелис Турганбаев түзүлгөн шарттар боюнча токтолуп, ары кооптуу кесипти аркалаган кызматкерлерге ийгилик каалады. Кызматкерлерге мына бүгүнкү күндө көп шарттарды түзүп берип атат. Айлыгыңар жакшы көбөйүптүр, мурункуга караганда салыштырмалуу. Бирок жумушуңар аябай татаал, чын айтканда. Оор. Бычактын мизинде эле жүрөсүздөр. Кудайым өзү сактасын. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 23 мекемесинде өзүңүздөр көрүп тургандай 350 байкоо камерасы коюлган. Бул режимдик корпуста дагы ар бир кармалып жаткан жарандын дагы кандай кыймыл аракет жасап жатат, бардыгы тең камерадан даана көргөзүлүп турат экен. Ал эми бул кыймыл аракеттердин бардыгын тең бул жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 23 мекеме кызматынын кызматкерлери атайын көзөмөлгө алып турушат дагы. Ал эми булардын бардыгын тең борбордук аппараттагы жалпы үстүртөдөн карап турушат. Бул күнү номер 23 мекемеде эмгектенген кызматкерлерге турак жайлардын ачкычтары тапшырылып, кызматкерлер үчүн турак жай маселесинин чечилиши алардын социалдык абалын жакшыртууга өбөлгө түздү. Ак кызмат кылышыбызда өлкө жетекчисинин колдоосу. Урматтуу кесиптештер, мен учурдан пайдаланып дагы бир жолу сиздерден суранып, экинчиден талап кылам. Мыйзамсыз иш аракеттен алыс болойлу. Өлкө жетекчиси бизди шунчалык бардык тараптан колдоп атканда, биз колубуздан келишинче аракет кылып иштешибиз керек. Курулуш иши 2 жылга мерчемделген болсо, курулуш толугу менен 1 жыл 2 ай дегенде бүткөрүлгөн. Сапаты талаптагыдай көзөмөлдөнгөнүн билдиришти. Өлкө жетекчинин тапшырмасы менен, колдоосу менен баягы тез арада кирип эмелерге, кесип бияктагы иштегендерге баягы эмесине безопасность, коопсуздугуна жакшы эмелерди коюш керек болду да. Ар бир жатакта кармалгандарга өзүнө чарчы метр бөлүнүп берет. Ошого мен азыр айтпай эле коеюн. Ошого бардыгы ылайыкташтырылды да. Бул жаңы тергөө изоляторунун пайдаланууга берилиши жазаларды аткаруу системасын реформалоо багытындагы маанилүү кадамдардын бири болуп саналат. Өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевдун эмилгесинин негизинде салынды. Соттолгондорго, айыпталуучуларга жашоо ичиндеги жашоо шарттары оңолду. Эмеректер бир жаңыланды. Ошону менен бирге эле кызматкерлерге дагы
иштөө жакшы болду, жакшылтырды, спорт аянтчалар курулду, жашаганга үйлөр курулду, эмеректер менен баардыгы толук кандуу камтылды. Азыркы учурда 200 орунга ылайыкташтырган. Кызматкерлер бул жакта иштен тышкары спорт менен машыгышса болот. Андан тышкары футбол аянтчалары бар. Өздөрү сааттар бөлүнгөн, 8 сааттан кызмат өтүшөт. Мындай заманбап объекттердин курулушу жазаларды аткаруу мекемелеринин ишинин натыйжалуулугун жогорулатып, адам укуктарын сактоо жана коопсуздук талаптарын камсыз кылуу боюнча жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Каракол шаарындагы жаңы номер 23 тергөө изоляторунун ачылышы мамлекет тарабынан жүргүзүлүп жаткан реформалардын иш жүзүндөгү жыйынтыгы. Салтанат Сарыкеева, Асылбек Касанов, Ысык Көл жаңылыктары, Каракол шаарынан.